Чыңгыз Айтматов өмүр баяны. Кыргызстандын залкар дүйнөгө аты таанымал белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов Талас облусуна караштуу Кара-Буу районунун Шекер айылында 1928 жылы 12 декабрда жарык дүйнөгө келген. Айтматовдун чыгармачылыгы студент кезинде эле башталган. Орус жана кыргыз тилдеринде жазып, биринчи аңгемеси «Гезитчи Жүзлөө» деген ат менен 1952 жылы Кыргызстан алкамында орус тилинде жарыяланган. Согуш жылдарында Шекер айылында аялдык кеңеште төрага катчысы, ФМБ бөлүмүнүн агенти. 1953-56 жылдары Кыргыз мал чарба изилдөө институтунун эксперименттик фермасында зоотехник. 58-60 жылдары Литературный Кыргызстан журналынын редактору. 60-61 жылдары Правда гезитинин өз кабарчысы. 65-86 жылдары Кыргызстан кинематографисттер союзунун төрагасы. 88-93 жылы Иностранная литература журналынын башчысы редактору. СССР президентинин кеңешчиси. 1995 жылдын элчилик кызматта Кыргызстан Бельгия мамлекетинин элчиси болгон. 1940 жылы Жамбыл шаарында София кинематограф техникумду, 1953 жылы Скребин атындагы Кыргыз мамлекеттик аянтчылык институтун битирген. 56-57 жылдары Москвада жогорку адабият курсунун окуучусу болгон. Литературный газета «Новый мир», Литературный Кыргызстан журналынын үч коллегия мүчөсү болгон. 1940 жылдан тарта СССР жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Анын чыгармалары кыргыз адабиятын эл аягына деңгээлде көтөрүп, жазуучунун дээрлик бардык чыгармалары тумушу өлкөлөрүн драма жана опера театрларынын сахналарына коюлуп жана чыгармалары боюнча тартылган кинофильмдер эл аралык кинофестивалдардын сыйлыктарына жана белгилерине түрткү болгон. Айтматов Чыңгыз Серогович, маданият, азыркы маданият, Кыргыз Республикасынын жана анын элинде ордут болгон чоң жоготууга учрады. 2008 жылдын 13-июнунда 80 жаш кураган катуу ооруудан кийин Кыргызстандын залкар улуу, дүйнөгө аты таанымал белгилүү жазуучу жана коомдук ишмер Чыңгыз Серогович Айтматов дүйнөдөн кайтты.